Булчуңдары бөлүнгөн, тоодой болуп көрүнгөн тапанчанын тораты, кыргыздын болсун зор аты. Тапанчанын тораты. Ассаламу алейкум достор. Кайрадан эле Бактыбек. Тапанчанын дагы бир жаңы аты бар экен, ушуну мен силерге тартып маалыматын толуктап чагылдырып берейин деп келип калдым. Аябай олбурлуу жоон алып денелүү ат экен. Тапанча көз бул аттын үстүндө жеңилдик кылат окшойбуз. Бактыбегинин атты токтото турабыз. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Алейкум ассалам. Бул чоң торатты тааныштырардан мурун иним өткөнкү аттарың тууралуу сурайын деп турам да. Аттар саттык ака. Сатып ийдиңби? Ооба, саттык. Жакшы. Жакшыбы? Ээси ыраазыбы? Ыраазы. Жакшы экен. Анан бул өтө жоон аттын чоңун таап келипсиң. Кандай ат? Маалыматын берели. Бул атты алдым ака. Өзүмдүн ушу тааныш ачыдан акаларыман алдым. Эми алар деле атты жакшы түшүнгөн балдар да ака. Көп жылдан бери ат менен жүрөт. Ошолордон барып алып келдик ака. Жакшы экен. Жашы канча экен азыр? Бунун жашы 2 асы деп берди ака бизге. 2 асы. Ооба, бүт деле мунун маалыматын ошол акабыздын айтымы менен айттым ака. Мен Кудай кааласа ушу бүрсүгүн улакка алып барып чаап көрөйлү деп турабыз. Бизге дагы кызык ака муну. Бар бир салып көрүш. Улагын кандай айтты? Улагын өзү бир эле топко салып көрүп алган экен. Ат кыйын арык экен эле маалда. Бир салып көрүп алып, ушу ат кылам деп алган экен. Кичине шартына байланыштуу сатам деп калгандан барып алдым экен. Сөз башында айтып аттың, мына бел сазда улакта салып көрүп алыптыр дедиң, а? 4 достун улагында. Ошол жерге алып барып, ошол жерде салып көргөн экен. Бир эле салып көргөнүн алган экен ака. Сен айтты өзү. Сен деле ошол аксакалдын айтымы боюнча эле алдың? Ооба, ошол акабыздын айтымы боюнча эле алдым мен. Эми ишеничтүү да ака. Ошол биз тоодо деле берди бир айылдыкпыз, эми кошуна болуп отурушубуз. Ошон үчүн жанагы эртеңки чоң улактын алдынан жарыялап атат экенсиң да, барсын улакка алып барам да. Кызыккандар болсо барып көрүп, ошол жерде минип, салып көрүшсө. Анан ошол жерден сүйлөшөт элек ака. Жакшы экен, демек улагыны жакшы айтыптыр. Улагына эми ака бун бизде жакшы пулга алдык да карман. Чын-чынына келгенде эми бирөө деле азыр биз айткан пулга минип салып көрүп анан алат да. Мен минип салып көргөн жокмун, мен эми рисковать этип эле алдым ака. Я пешенемин депчи эми ал кандай жок эми болот деди Кудай кааласа. Ошонун сөзүнө ишенип эле алдым ака. Бүрсүгүнү Кудай кааласа барабыз. Кошоп калса жакшы ниет кылабыз, барабыз. Ошол жерге алып барып салып көрүү ака. Сүйлөшсөк болот. Жакшы экен. Андай эмесе кайрадан аттын маалыматына кайтсак, аттың жоондагы экен, чоңдагы экен, бою канча тартыңарбы? Бул аканын үйүнө барып көрүп атканда тартып көрдүк ака, метр менен. Метр менен 1.65 ке мындай чамаладык да. Андан кичине 1-2 сантиметр нары бери болушу мүмкүн ака. Өрүмүнгө деген, а? Демек 65ти чапчып барат экен, а? Ооба, 65ке метрге чыкты да ака. Евро өрүмү менен тартпадык. Ооба, чындыгында бойлоп көрсөң дагы чоң ат экен. Мен аркөттү көрбөй атам да, мына жеринен. Жакшы экен. Ичип жегени кандай экен? Өтө жакшы экен ака. Бул өзү негизи азыр чаппа деди эле. Бул 6 килограммдан будай берип атам. Чаппай эле койсоң жакшы болот эле. Ошондой деген. Эми бизге мындай чынын айтканда мага өзүмө кызык болуп атат ака. Алып барып анан бирөөгө берсек дагы ишеничтүү кылып берсек жакшы да ака. Бунун пулу деле мындай жөнөкөй эмес да. Азыркы баада жакшы эле пулга коюлат ака. Жакшы экен. Мен жакындан артыңы тартайын дагы, маалыматын алайын, а? Ал бошко, а? Ат арык ака, толгон эмес эле. Чындыгында жоон ат экен, чоң ат экен. Кабагы, жагы, таноосу оозу, пешенеси. Кичинени мактап чоңду мин дейт. Мынакей кичине ачтырабы экен? Көрөбүз ака. Кийини бүт көрүшсө болот ака. Бизге ошол ака малдабайт деле ошентип айтты. Болду, көрдүк. Жакшы экен. Төшүн тартайын. Туяктарын. Буту колу жакшыбы? Колу таза ака. Тазабы? Ошо аркасында ошондо төөлеткен экен. Кайпагы жок эле алып барып, эми салып берген экен да ака, бир көрөйүн. Бир көрөйүн да? Ооба. Анан ушундай атты минип туруп бир салбай койсоң болбой калат да.
Tuyaqtar da aябай чоң экен. Камболоттун караты дегенде эле ошонун чоң ошо сыяктуу чоң экен. Жаш тарбияда. Жакшы тарбиялап алса, бакап алса, жакшы эле ат болот го дейм. Жакшы пулга. Солго кайрып да көрсөт эми. Бул чоң ат кандай башкарабыз деп корккондор болсо, оозу жакшы экен, а? Бул англис аттай эле айланат го, ыкчам, жеңил. Жакшы экен палбан. Эми Тораттын баасын айтабызбы? Оока аттын баасын айтабыз. Атты өзүбүз деле жакшы эле пулга алдык кармаса. Анан эми кичине өзүбүзгө менет экен. Аттын баасы 650 миң ака. Сүйлөшөбүз. Барып чабып көрүп алсын. Оока, Кудай кааласа, колгошо барып калсак, барабыз ака. Чабып көрөт. Эртең бүрсү күнү базар коргон ынтыма кулагы, кең колу кызыл үңкүрдүн үстүндө жайлоодо улак болот. Ошол жерге барышат экен, колдошосо барып салып көрүп, анан кийин баалашып улак үстүндө алсаңар болот экен. Бул жигиттерди мен өткөндө дагы айтканмын. Улак чаап жүрөт, элдин арасында жүрөт, атка түшүнөт, жаман атты айтпаса керек элге деп ойлойм. Көрүңүздөр. Жакшы вариант айтты, чаап көрүп алгыла деп атат. Мен дагы бир сыр айланып тартайын дагы. Бул көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Пачка экен бактыбай, аябай жуан экен.